НТС каналының эфирин жаңылыктар маалымат программасы улантат. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы. Студияда Каныбек Санкариев жана Айнура Кабатай кызы. Алгач бүгүнкү чыгарылыштан кыскача. Бишкек жылуулук электр борборунда тууган туушкандар схемасы да мыкты иштейби. Парламентте ТЭЦтеги авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия улам жаңы маалыматтарды таап чыгууда. Карган ата-энесин багуудан баш тарткандар кылмыш жоопкерчилигине тартылабы. Бул тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Күйөрмандар көп, бирок орундар жетишсиз. Бишкектеги Аккула ат майданынын жаңылоо иштери качан башталып, качан аяктайт? Кыргызстан менен Индиянын футбол боюнча курамалары беттешке катуу даярданып жатышат. Бул ирет ийгилик ташы кайсы тарапка ойт? Биринчи вице-премьер-министр Аскарбек Шадиев улуттук коопсуздук комитетине сурак берди. УКМК кабарлагандай, өкмөт мүчөсү буга чейин козголгон кылмыш ишинин алкагына чакырылган. Эске салсак, быйыл февраль айында КМШнын парламенттер аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтыматов атындагы сыйлыкка деп жогорку кеңештин эсебинен бөлүнгөн $30 000 уурдалганы белгилүү болгон. Ал каражатты парламенттеги эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча бөлүмүнүн башчысы Арсен Закиров былтыр сентябрда эле колуна алгандыгы белгилүү болгон. Анда ал жогорку кеңештин эл аралык иштер боюнча комитетинин ошол кездеги төрагасы Аскарбек Шадиевдин колу коюлган катты ошол кездеги төрага Чыныбай Турсунбековго жиберип кол койдурган. Акча бөлүнгөн соң жасалма документтер менен парламенттин иш башкармалыгына отчет тапшырган деп шектелүүдө. Буга байланыштуу башкы прокуратура тарабынан ишенип берилген мүлктү өзүнө ыйгарып алуу жана документтерди жасалмалоо беренелеринин негизинде кылмыш иши козголуп, шектүү тергөө абагына камалган. Бишкек ТЭЦиндеги авариянын себептерин иликтеген депутаттык комиссия өз ишин дагы бир аптага узартышты. Ал себеби бул жумада эл өкүлдөрү шайлоочулар менен жолугушууга тарап кетишти. Ал арада ТЭЦти модернизациялоого бөлүнгөн каражатты өздөштүрүүгө түздөн-түз катыштыгы бар жетекчилердин тууган туушкандарына ошол жерде иштеген тууралуу маалыматтар ачыкка чыга баштады. Бул жагдай тармактагы тууганчылык, жердешчиликтин айынан иш начарлап кеткенби деген күнөм саноолорду жаратууда. Бармак басты көз кысты ыкмасы Бишкек жылуулук электр борборундагы авариянын келип чыгуусуна себеп болгон жокпу? Кененирээк Мерим Ташыбекованын сюжетинде. Бишкек ТЭЦиндеги авариянын артынан чыккан чырдын учугу дагы көпкө созулат окшоп калды. Парламентте кырсыктын себептерин иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссиянын мүчөлөрү улам жаңы маалыматтарды таап чыгууда. Комиссиянын соңку отурумунда айрым депутаттар ТЭЦти жана Энергохолдингти жетектеп турган бир катар адамдардын ал тармакта тууган туушкандары иштерин айтып чыгышкан. Энергохолдингтин жетекчисинин туугандары боюнча да көп чуугандуу маселелер көтөрүлүп атат. Анын ишинде ошол кайнатасы Восток Электрода иштейт экен деген маселе, өзүнүн бир тууган эжекеси Энергохолдингте отдел кадр болуп иштейт деген маселе болуп атат. ТЭЦтеги инженер отдел кадров карындаш иштейт деген маселе болуп атат. Электростанцияда дагы бир эжекеси иштейт деген маселе болуп атат. Бул өтө мындай коркунучтуу нерсе да. Ал эми ТЭЦти модернизациялоо боюнча 9 кишиден турган топтун жетекчиси Темирлан Биримкуловдун уулу да ошол эле топто иштеген. Дал ушулар $386 миллион өздөштүрүүгө түздөн-түз катышкан. Андыктан бул жерде күмөн ойлор жаралбай койбойт дешет депутаттар. Эмне кылсак деле бир абдан чоң бул проект болуп атат. $386 миллион деген бул абдан чоң акча. Коомчулукка чоң таасир бере турган айрыкча шаардын тургундарына. Ошолдой учурда туугандарды жакын тартканга, айлык төлөй турган жерге тарткан жакшы эмес да. Мен ойлойм, Кыргызстанда бир топ адистер, күчтүү адистер бар. Ошолорду чакыртып туруп, көзөмөл кылып турса, бүгүнкү күнгө чейин ушул акылга жетпейт элекпиз, мынчалык жаман сөздүр укпайт элек. Бирок комиссиянын отурумунда отчет бергени келген Биримкулов уулу ага түздөн-түз баш ийбегенин айтып актанган эле. Его принимали АО электростанции. Он мне напрямую не подчиняется. Как, он же в группе, в составе группы? Вы руководитель группы? Ну, есть начальник группы. Вы не начальник группы? Нет, я не начальник. А кто начальник группы? Начальник группы Айталиев. Кадырбаев, когда он был принят на работу, он работал у нас в электрических станциях службы эксплуатации оборудования. И после этого был переведен в ГУМ.
Ал эми ТЭЦтин жетекчилигинен кетип, андан соң авариянын келип чыгышына жалпы системаны айыптап чыккан Өмүркулуулу Нурландын бир эмес бир нече тууганы ТЭЦте иштери белгилүү болду. Алсак бир тууганы ТЭЦтин нөөмөттөгү инженери, карындашы химиялык цехтин аппаратчысы, дагы бир тууганы менен эки аталаш бир тууганы от жагуу цехинин нөөмөт жетекчиси, дагы бир тууганы айдоочусу. Мурунку жетекчи катарында мен айткым келет элем да, бирөөнө баа берерде дагы өзүңдүн дагы ушу аркаңды карашың керек да. Эмне дегенде, а киши бир жыл жетекчи болуп турду. Жанакыл чуугандуу нерсенин баарын ошондо көтөрүп чыгыш керек эле да. Ушунчалык эле Кыргызстан үчүн күйүп аткан адам болсо. Бирок ошол эле мезгилде а кишинин ушул ТЭЦте болгон кадровый чехардасын баары тең ачыкка чыгып атат да. Бир тууганы ошол начальник смен болуп иштептир. Бир 10го жакын тууганын биз билгенде жакын эле туугандардын баары тең ошол ТЭЦте кызматкерлер. Электр станциялары акционердик коомунун жетекчилиги депутаттык комиссиянын бүтүмү чыкмайынча бул тууралуу комментарий бербей турганын билдирди. Комиссия мүчөлөрү 1 апрелге чейин жыйынтык чыгармак. Бирок шайлоочулар менен жолугабыз деп бир апталык убакытты уттуруп жиберишкен. Андыктан анын иши дагы узартылары күтүлүүдө. Кызыгы депутаттар эл аралык аудит өткөрүү сунушун кабыл албай жатышыптыр. Мээрим Ташыбекова, Аскат Ибраимов, НТС. Эки миң 18-2040 жылдары Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук стратегиясынын долбоору туруктуу өнүктүрүү боюнча улуттук кеңешинин жыйынынын кароосуна киргизилет. Бүгүн президент Сооронбай Жээнбеков өлкөнү туруктуу өнүктүрүү стратегиясынын улуттук кеңешинин катчысы Нурсулуу Ахметованы кабыл алды. Анда мамлекет башчысына узак мөөнөттүү стратегиянын долбоору коомдук талкуунун натыйжасында эксперттик жана илимий коомчулуктун пикирин эске алуу менен кошумчаланып иштелип чыкканы тууралуу маалымат берилди. Кыргыз Республикасынын туруктуу өнүктүрүүнүн улуттук кеңешинин жыйыны 2018 жылдын 27 мартына пландалган. Практически 5 месяцев мы получали замечания и предложения со стороны международного сообщества, экспертного сообщества, от научного сообщества. То есть простые граждане принимали достаточно активное участие в разработке данной стратегии. На сегодняшний день мы уже можем представить членам Национального совета доработанную стратегию. Карган ата-энесин багуудан баш тарткан балдар 2,5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Парламентте буга байланыштуу мыйзам долбоору даярдалып, коомдук талкууга чыгарылды. Ал документке ылайык мүмкүнчүлүгү болуп туруп, ата-энесин карабай кеткендерди жазага тартуу каралган. Азыркы иштеп жаткан үй бүлөлүк кодексине ылайык ата-энесинен баш тарткан балдары алимент төлөшү керек. Бирок бул үчүн кары адамдардын уул кыздарына каршы арыз жазуусу талап кылынат. Бирок уул кыздары таштап кеткен бир дагы карыя өз балдарынын үстүнөн даттанган эмес. Кайрымсыз балдарды мыйзам менен ыйманга чакырууга мүмкүнбү? Элизат Эркин туура айтып берет. Бүгүнкү күнү Кыргызстан боюнча 6 карылар үйүндө 800гө жакын пенсионер күн көрүп келет. Абышка кемпирлердин алды 99да, кичүүсү 54тө. Алардын 70%-дан ашыгынын балдары бар жана багууга кудурети жетет. Бирок улгайып калган ата-энелерден баш тартып карылар үйүнө тапшырып салышкан. Бишкектеги бул социалдык мекемеде азыр 208 карыя жашайт. Дээрлик бардыгынын тагдыры окшош. Балдары таштап кеткенине ичтеринен сызып, ызаланып турса дагы сыртынан байкатпаганга аракет кылып, уул кыздарына сөз тийгизгилери келбейт. 64 жаштагы аксакал Эсенгул Ильязов балдарына таарынычы деле жок экенин айтат. Карылар үйүндө жашап жатканына 2 жылдай болуп калган. Мындан бир нече жыл мурда катуу ооруп, дарыгерлер операциядан кийин туруп кете албаарын айтканда, байбичеси уул кыздары менен таштап кетиптир. Эки эркек бир кызым бар. Балдарым деген менден сыртын салып койгон. Кызым сурады, ата канын кайсы группа деп. Меники 1-чи группа десем, меники 4-чи группа дегенде. Анан кийин угуп калдым, ата басам өстүрбай дегенде. Анан ошо менен катышпай кетишкен, 1 жыл катышпай кетти. А берки 1-чи улум болсо, ал огатерден сыртын салып койду. Мен баламды неме этсем дагы небелеримди жанымдай көрөм. Алардын баары өсүм окшош. Ал эми Гүлбара Керимжанованын карылар үйүнө келгенине 4 ай болгон. Жолдошу каза тапкандан кийин жалгыз калып, бул социалдык мекемеге өзү кайрылыптыр. Чет өлкөдө жашаган кызы энесинин азыркы абалынан кабардар экен. Бирок алып кеткенге мүмкүнчүлүгү болбой жатат дейт пенсионер. Бул эми жалгыз калбоонун гана максаты болду. Ишиндегенде 4 балдын ичинде жалгыз калсаң, ээн талаада калгандай болуп калат экенсиң. Кайсы кошунаңа барасың, дарап келип бер мага, жолбосо менин давлением өлчөп бер депчи. 1 күн өлчөйт, 2 күн өлчөйт, анан
Алар деле тажашат. Улуу балам азыр каякта экенин билбейм. Биз байланышыбыз үзүлгөнүнө 10 жыл болуп калды. Кызым да алыс жака турмушка чыгып кеткен. 35-те ал ошо Американын жаранына турмушка чыккан. Мындан 4 жыл 5 жыл мурун 2 баласы бар. Акыркы жылдары карылар үйүнө кайрылгандардын саны өсүүдө дейт мекеменин жетекчилиги. Айрыкча кыргыздардын ата-энесинен баш тарткан учурлары көбөйүптүр. Мыйзам боюнча балдары кемпир чалды баккысы келбесе алимент төлөшү керек. Бирок азыр карылар үйүндө жашап жаткандардын бирөө дагы алимент албайт. Бүгүнкү күнгө чейин закон бар. Жанакы үй бүлө кодекси деген бар. Ошонун 92-чи беренесинде 1-чи пунктта айтылат. Мисалы үчүн иштеп аткан балдар эмесин иштебей калган, карып калган ата-энесин багыш керек. Болбосо алимент төлөш керек дейт. Бирок бул закон бүгүнкү күндө иштебей атпайбы? Иштебейт. Себеби деген бул закон иштеш үчүн бул атасы же энеси сотко берип, балам карабай атат деп алимент кестириш керек. Жанакы эненин атанын жүрөгү башкача түзүлгөн экен. Койчу Кудайга койдум, мейличи, тим койчу эл эмне дейт. Анан баягы баласын сотко бериптир дейт деген баягы өзүбүздүн менталитет, стереотип деген кой бербейт. Эң жаман жери алган пенсиясын балдары келип ошо пенсия алган күнү маянасына келгенде келип алып кетет закондуу түрдө. Мында улам адистер ата-эненин арызы жок эле баккысы келбеген балдарын жазалоону сунушташат. Парламентте буга байланыштуу мыйзам долбоору даярдалып, коомдук талкууга чыгарылды. Документке ылайык ата-энесинен баш тарткандарды 2,5 жылга чейин эркинен ажыратуу же 200 000 сомдон ашык айып пулга жыгуу каралган. Эгер демилге колдоо тапса, мыйзам 2019 жылдан тарта күчүнө кирет. Элизат Эркинтур, Бакыт Кошалиев, НТС. Бишкектеги Ак-Кула ат майданын жаңылоо иштери быйыл башталышы мүмкүн. Бул туурасында муниципалдык мүлк башкармалыгынан билдиришти. Азырынча ипподромду модернизациялоо боюнча долбоорду ишке ашыруу үчүн канча каражат сарпталары белгисиз. Учурда 3 эскиз сунушталып жатыптыр. Ордо каланын жалгыз ипподромунда 20 жылдан бери оңдоо иштери жүргүзүлгөн эмес. Мындан улам улуттук оюндарды көрүүгө келген ат оюндарынын ышкыбоздору орундардын жетишсиздигине нааразы болуп келишет. Быйыл Көкбөрүнүн көрмандары былтыркыга салыштырмалуу 5000ге көп болуп, мелдешти көрүүнү каалагандар милиция кызматкерлеринин айласын кетиришти. Ак-Кула ипподромундагы отургучтардын санынын көбөйтүү маселеси жыл сайын көтөрүлүп келет. Кененирээк Нурзада Сыдыкбекова баяндайт. Бишкектеги Ак-Кула ат майданында жыл сайын мамлекеттик деңгээлдеги иш-чаралар, улуттук оюндар өткөрүлүп турат. Өзгөчө Көкбөрү оюну боюнча мелдеш өткөрүлгөндө оюн ышкыбоздору күн ысыктыгына же жаан жаганына карабастан 3,5 миң орунду ипподромго батпай, жада калса тикесинен тик туруп көрүп келишет. Ак-Кула ат майданында орундуктардын жетишсиздигинен улам айрым учурларда көрүүчүлөрдүн коопсуздугуна коркунуч жараткан учурлар да болот. Былтыркыга салыштырмалуу быйыл Көкбөрүгө катышкан командалардын саны 16га чейин көбөйгөндүктөн алардын ар кайсы аймактарынан келген 20 миңге чукул күйөрманы чогулду. Ак-Кула ат майданынын трибуналарына эл батпай, орунсуз калгандардын кээ бирлери даракка чыкса, башкалары дубалга отуруп алган көрүүчүлөр да болду. Ак-Кула ипподромунда коомдук тартипти сактоо үчүн быйыл 1000ден ашуун тартип сакчысы менен катар эле атайын багыттагы полктун кызматкерлери кинология борборунун 15 ити менен иштеп жүрүштү. Аларга да моюн бербей, оюн талаасына чыгып кетүүнү каалагандар милиция кызматкерлеринин шаштысын кетирип, дубалдан секирип, ат майданына кирип кеткендер көп болуп жатты. Биякта деген элдерге деген түшүндүрсөк деген баары эле алар ошо немелерден секирип кетип ичине деген кирип кетип атышат. Бирок аларга деле түшүндүрүп бердик. Анткени деген тура турган көрүп ушул оюндарды көрө турган жерлер деген атайын жерлер бар болчу. Анан ушу биздин немелер организаторлор менен сүйлөшүп, аларга атайын бөлүшүп беришкен да. Туруп деген ушу көрө турган жерлерге деген. Бирок карабастан деген башка жарандар болсо деген немеден секирип кетишип, ичине кирип кетишти да. Жылдан жылга Көкбөрүнүн күйөрмандары көбөйүп жатканы менен Бишкектин жалгыз ат майданында буга карата тийиштүү шарт түзүлгөн эмес. Оюн ышкыбоздорунун көпчүлүгү билет сатып алып киргени менен орундун жетишсиздигинен улам мелдеш бүткөнчө тикесинен тик туруп көрүүгө аргасыз болушту. Ушундай эле көрүнүш былтыр да болгон. Анда Орузда ипподромго 15 миңдей көрүүчү келип, уюштуруучулар менен ал жерде тартипти камсыздаган милиция кызматкерлеринин айласын кетиришкен. Күйөрмандар оюн жүрүп жаткан талаага чейин кирип барып, ипподромдун четине орнотулган жарнак такталарына сахнанын темир түркүгүнө дарактарга чыгып кетишкен. 2017 жылы бул мээрен балансына өткөн. Ага чейин бул жеке менчик бир
Биздин билишибизче тынчтык деген макенин колунда болгон 20 жылдай, по-моему. Ошодон бери бул без ремонтсуз эч кандай колдонулган. Мэриянын балансына өткөндөн баштап анча-мынча майда жумуштар жүрүп жатат. Мына көрдүңүздөр, мына сахна былтыр ачык болуп элдин баары чыккан. Быйыл эки жагын тең бардыгын түздөп, азыр ремонт жүрүп бүттү пока. Анча-мынча биякта тозулуучу зымдардын бардыгын тозулган. Акыркы жылдары Аккул ат майданын жакшылап оңдоп көрүүчүлөр үчүн шарт түзүп берүү маселеси байма-бай көтөрүлүүдө. Өткөн жылы ипподромду жаңылоо боюнча тапшырма берилип, 10 000 көрүүчүгө ылайык ат майдан курулары айтылган. Ал тургай өкмөт тарабынан 300 миллион сом бөлүнүп берилери маалымдалган. Бирок кийинчерээк башка долбоор сунуштап, ал документте 10 000 эмес 5 000 отургучу бар ипподром салынып, 650 миллион сом жумшалары белгилендир. Мында эки долбоордун ортосунда чоң айырма болууда. Биринчисинде отургучтардын саны көп, коротула турган суммасы аз. Экинчисинде көрүүчүлөргө аз орун бөлүнгөнү менен каражат көп көрсөтүлгөн. Маселе келип туруп акча каражатына келип таралат да. Сиз айткандай эле ушул биздин эки проекти, 2-3 проектибиз болуп атат да. Ошону менен азыр эми биз Бишкек шаарынын депутаттары менен биргеликте ошол программабызды көрсөтүп иштеп чыккандан кийин Бишкек шаарынын депутаттары ошол долбоорубузду кабыл алып берет да. Себеби дегенде биз мисалы бир тарапта эле көрүүчү болуп атпайбы? Ошону экинчи тарапка да курсакпы дегенде, мисалы как амфитеатр сыяктуу кылып, оң жактан, сол жактан, ортодо болсо ат оюндары жүргүзүп атат. Борбор калаадагы жалгыз ипподромду 20 жылдай жеке менчик уюм колдонуп, бири киреше таап келгени айтылууда. Былтыр декабрда гана Аккула ипподрому Бишкек мэриясынын карамагына өткөрүлгөн. Муниципалитет өкүлдөрү ат майданын оңдоо быйыл башталат деп убада беришүүдө. Ал эми курулуш бүткөн соң Аккула ипподрому өзүн каржылоого өтүшү мүмкүн экен. Нурзада Сыдыкбекова, Эрлан Кемелбеков, НТС. Өлкөдө катталган кылмыштардын ичинен бети ачылбаган фактылардын эң көбү уурулук фактысы болуп саналат. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги билдирди. Өткөн жылы 10 000 адамдын мүлкүнө кол салуу болуп, анын жарымынын гана бети ачылган. Быйыл 2 айда 429 факты катталса, анын теңинин гана бети ачылган болчу. Мынтип, кылмыштардын бетин ачылбай жатышына милициянын аймактык тескөөчүлөрүнүн бат-баттан алмашуусу да себеп дегендер да бар. Ошол эле убакта колу туткактардан жабыркаган жарандар дагы милицияга кеч кайрылып жатышкандыктан кылмыш бети ачылбай калууда. Кененирээк кийинки материалда. Бишкек шаарынын 27 жаштагы тургуну мечиттерге барып намаз окуганы келгендердин күрмөлөрүн аңтарып, андагы чөнтөк телефондорду, акчаларды уурдап кетип турган. Анын бул кылмышы видео байкоочу камераларга да түшүп калган. Иликтөө иштеринин натыйжасында кармалган шектүүнүн 8 уурулук фактысына тиешеси бар экени аныкталган. Ал мечиттердин биринде дагы уурулук жасоо алдында турганда колго түшкөн. Байкоочу видео камераларда деген ушу уурдаган шектүү адамдын сүрөттөрүнүн негизинде деген ушу адам деген аныкталып, анан кармалган да. Ушу үйүндө деген тинтүү жүрүп жаткан мезгилде ушу уурдаган буюмдар, телефондор ар кандай анан ушул алынып чыккан. Азыркы учурда деген убактылуу кармоочу жайга киргизилип, кылмыш иш боюнча деген иликтөө иштери жүрүлүп жатат. Кармалган жаран көбүнчөсү Борбор калаанын чет жагындагы жаңы конуштардагы кичинекей мечиттерге кирип, жаман оюн ишке ашырып келген. Ички иштер министрлигинин маалыматына таянсак, уурдоо фактылары ошол жаңы конуштарда көп жасалат. Көбүнчөсү уурулар үйдө эч ким жок маалын күтүп, түндө терезе аркылуу киришерин анализ көрсөткөн. Күнөөлүү адамдардын баары ошо жаңы конуштарда жашагандар. Башка, мисалы, Казакстандан келген фактлар бар. Анын ички миграцияда дайыма жашаган жери жок, пропускасы башка жерде. Ана бул жерден кылмыш жасап, уурулук жасап, кайра өзүнүн райондоруна, областтарына кетип калган фактлар бар. Бүгүнкү күндө ошол жалпы Кыргызстанды тынчтандырган маселе, бизди дагы тынчтандырган маселе бул уурулук фактысы. Эң көп кылмыштардын саны уурулук. Бүгүнкү күндө атайын иш-чара жүргүзүп атабыз. Ошол иш-чаралардын негизинде биз ойлоп атабыз дагы кошумча ошо уурулук фактылар ачылат. Ички миграциянын негизинде жаңы конуштарга көчүп келгендердин саны көп болуп, аймактык тескөөчүлөр баарын каттап жетишпей жатканы айтылып келет. Жумуштун оордугунан башка ишке которулуп кеткендери да бар. Бир эле мен болсом дагы унчукпай койсо болот эле. Мен жашаган айылда бир 20дан ашык үйдү тоношуп бүтүшкөн. Ошолордун ичинен бирөөсү да ачылбай атпайбы. Эмнеге ачылбай атасыңар? Эмне себеби барбы десем, бир участковый 1 ай иштейт, 2 ай иштейт, эми ачайын деп
аракет кылып атканда аны башка жака которуп чалсам эле, ай байке мен болсо тияка которулуп кеткем. Азыр силерде жаңы участковый дейт. Болуптур. Анан экинчиси ал ошентип ал унутулат. Кайра дагы уруу киргенде дагы башка участковый келет. Мен жаңы участковыйңармын, мына мен ачам дейт. Аны менен да 1-2 айдан кийинби, 1 айдан кийин. Эмне болду? Ачыла турганбы десең, анысы мен уже башка айылда иштеп атам, башка жака которулуп кеткем дейт да. Вот ушул шултоо. Маалыматтар боюнча Ички иштер министрлигинде катталган кылмыштардын ичинен ачылбай жаткан фактылардын көбү уурулук болуп эсептелет. Өткөн жылы өлкө боюнча 10 000 уурулук болуп, анын 50%-нын гана бети ачылган. Быйыл 2 айда 429 катталып, анын да жарымынын эле гимурдаганы такталган. Алардын ачылбай калышына жабырлануучулардын милицияга кеч кайрылуулары себеп. Экинчиден кылмышкердин изи суугандан кийин кылмыштын бетин ачуу кыйындайт дешет тартип сакчылары. Рахат Жаныбекова, Александр Симонов, НТС. Кыргызстандан Россияга ташылып бараткан 40 тоннадан ашык сабиз артка кайтарылды. Россиянын Айыл чарба көзөмөл башкармалыгынын Оренбург областы боюнча өкүлчүлүгү бизден жөнөтүлгөн жашылчалар карантинге түшкөндүгүн кабарлаган. Маалыматтарга караганда ташылып бараткан сабиздин фитосанитардык уруксат кагазы жасалма болгон. Ал товар Москва жана Екатеринбург шаарларына сатыкка чыгарылмак. Россиянын талаптарына ылайык карантинге түшкөн айыл чарба өсүмдүктөрүн сатуу, жайылтуу административдик чара менен жазаланат. Кыргызстан футболдун тарыхындагы эң жогорку жетишкендик. 2019 жылдагы Азия биринчилигинде тандоо оюндарынын алкагында Кыргызстандын курама командасы Мьянманын оюнчуларын 5-1 эсебинде жеңип алышты. Мелдеш кече күнү Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өткөрүлгөн. Мындай жыйынтык менен улуттук курама команда өз тайпасында 10 упай топтоп келерки жылы Бириккен Араб Эмиратында өткөрүлчү Азия чемпионатына жолдом алды. Эми оюнчуларды тандап алуу этабынын акыркы беттеши күтүп жатат. Анда алар 27 март күнү Долон Өмүрзаков атындагы стадиондо биздикилер индиялык футболчулар менен кездешмекчи. Кыргыз футболунун тарыхында биринчи жолу өлкөбүздүн улуттук курама командасы алгачкы жолу Азия чемпионатынын финалдык баскычына өттү. 2019 жылдагы Азия кубогуна тандоо оюндарындагы Кыргызстан менен Мьянманын беттеши кече күнү Түштүк Кореянын Инчхон шаарында өттү. Оюн кыргыз футболчуларынын пайдасына 5-1 эсебинде аяктады. Бул дата Кыргызстандын футбол федерациясынын тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калды. Азамат Байматов, наш капитан команды, удар! Футбол таласында Кыргызстандын курама командасы баштан эле демилгени өз колуна алды. Оюндун биринчи таймында 2-0 эсебинде кыргыз футболчулары алдыга озуп чыгышкан. Экинчи айланпада улуттук курама 3 голду удасы менен атаандаштарынын дарбазасына узатса, Мьянманын командасы 1 эле гол менен жооп кайтара алган. Мьянма курама командасы дагы жок дегенде 1 голду жаратып алууга бүгүн дилгирленип жаткан. Бул жеңиш кыргызстандык футбол сүйүүчүлөрү жана оюнчулардын өздөрү үчүн дагы күтүүсүз болду. Азия кубогуна жолдомодон тышкары кыргыз курама командасынын оюнчусу Антон Землянухин кыргыз Мьянма беттешинин мыкты оюнчусу аталды. Ал көк майсан үстүндө мыкты оюн көрсөтүп, атаандаштардын дарбазасына 2 топ киргизген. А мы атакуем и забиваем! Гол! Наконец-то третий мяч! Кыргызстандын футбол ардагерлери спортчулардын соңку ийгилигине кубанып отурушат. Алардын айтымында биздин өлкөдө футбол оюну 2012 жылдан тарта алдыга жыла баштаган. Азыркы командада дарамети жогору жана өлкөнүн атын дүйнөлүк деңгээлге көтөрүп чыкчу эр азаматтар бар дешет алар. Анын эсинде дагы бир жакшы чабуул жана Антон Землянухин сокку керек жана. Антон Землянухин! Командада жаш жүрөгү курч балдар, мамлекет үчүн, намыс үчүн деп ойногон балдар көбөйдү, жаш балдар ошол аябай сүйүндүрөт. Мурдакка салыштырганда азыркы курама командабыз возможностьтор көп ойногонго. Илгери биз ойноп жүргөндө эң биринчи биздин оюнчулардын физический данный деп коет, аябай төмөн болчу. Қазір уақыт алдыға жылгансаң балдар физический данныйлары күчтүү. Эске салсак, Азия биринчилигине тандоо оюндарында Кыргызстан менен Мьянма командаларынын беттеши 2017 жылдын 5 сентябрында Бишкекте өтмөк. Бирок оюн коопсуздук маселесинен улам өткөрүлбөй калган. Буга ошол кезде Мьянмада болуп жаткан диний жаңжалдар себеп болгон. Азия чемпионатына тандоо оюндары 3 раунд менен өткөрүлөт. Буга чейин Кыргызстандын курамасы Макао жана Мьянманын командалары менен ойногон. Соңку мелдеш Индиянын курамасы менен 27 март күнү Бишкек шаарында өткөрүлөт. Учурда Кыргызстан 10 упай менен экинчи сапта келе жатат. Эмес маанилүү Азия чемпионатында ойногонубуз, анын эсинде дагы бир жакшы чабуул жана гол!
Бул Индия командасы азыркы маалда кезде уже путевка жолдомон алган. Группада азыр биринчи орунда турат. Бизден 3 очко алды да. Кудай буюрса 27-синде утсак, биз группадан биринчи орун алып чыгуу максат коюлуп турат. Бул биринчи месттен эмнеге орунда алабыз деп умтулуп жатабыз. Бул биринчиден кайра эле ушул биздин рейтингдеги ордубуз чечилет. Азиянын футбол конфедерациясынын эрежесине ылайык тайпада биринчи жана экинчи орунду ээлеген командалар финалга жолдомо алышат. Азия кубок үчүн финалдык мелдеш кийинки жылы 5 январдан тарта 1 февралга чейин уланат. Чемпионат Бириккен Араб Эмиратынын 4 шаарында өткөрүлөт. Ага жалпысынан 24 команда катышмакчы. Футбол боюнча Азия кубогу 1956 жылдан бери өткөрүлүп келет. Жыл өткөн сайын анын арышы кеңейип, федерацияга мүчөлүк кылган өлкөлөрдүн саны дагы көбөйүүдө. Сборной забил Антон Землянух. Еще одна атака и 5-й мяч влетает в ворота сборной Мьянмы. Кайыр Жайлообекова, Владимир Кулбалдиев, НТС. Биздин жаңылыктар чыгарылышы ушуну менен соңуна чыгат. Алдыдагы эс алуу күнүңүздөр ийгиликтүү өтсүн. Ал эми НТС'тин жаңылыктарын жана башка берүүлөрүн адаттагыдай эле НТС Чекит KG сайтынан жана YouTube порталынан да көрө аласыздар. Биздин каналдан алыстабаңыздар, НТС көрсөтөт. Кайрадан көрүшүнчө сак саламатта туруңуздар.